Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашор кызы тааныштырам. Түркиянын бийлиги Кыргызстан менен Тажикстан ушул жылдын март айында чек ара боюнча макулдашууга кол коюуна үмүттөнөт. Бул тууралуу 10 январда Тажик баш калаасы Дүйшөмбүдө өткөрүлгөн маалымат жыйынында Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан билдирди. Хакан Фидан 8-9 январда Кыргызстанга жасаган расмий иш сапарында президент Садыр Жапаров, Жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Бекшакиев жана тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолугушкан. Ал эми 10 январда Дүйшөмбүдө президент Эмомали Рахмон жана тажик кызматташы Сирожиддин Мухриддинге кезиккен. Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов бир ай мурда 12 декабрда Баткен шаарында жолугушуп, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерин талкуулашкан. Анын соңунда Ташиев менен Ятимов атайын билдирүү жасап, Кыргыз-Тажик чек арасынын 90% макулдашылганын билдиришкен. Самаркандекте логистикалык борбор курулат. Баткен районунун Самаркандек айылына $50,000 жашылча жемиштерди сактоочу логистикалык борбор курулат. Бул тууралуу райондук бийликтен билдиришти. Учурда жаңадан курулуучу логистикалык борбордун керектүү жабдыктары келип түшүп, курулуш иштери башталган. Логистикалык борбор жеке ишкер Махамат Жумабаев тарабынан каржыланып, USAID уюмунун агро соода долбоору колдоо көрсөтүп, жалпы суммасы $50,000 жашылча жемиштерди сактоочу жабдууларды алып берет. Баткенде акылдуу электр эсептегич орнотулууда. Кадамжайдын Үчкоргон айылына өзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоонун сапатын жогорулатуу үчүн абоненттерге жалпы 7008 дана акылдуу электр эсептегичтер орнотулду. Бул тууралуу Баткен электр тармактары ишканасынын басма сөз кызматы билдирди. Алгач эле жумуштарыбызды Үчкоргон айыл аймагынан баштап иштер кызуу жүрүүдө азыркы учурда. Быйылкы жылга башка райондордо да электр эсептегичтер менен орнотуу пландалууда. Облус боюнча 40 000 абонентке электр эсептегичтер пландаштырылганбыз. Өзү облус боюнча 114 000 абонентибиз бар. Быйылга 40 000 пландаштырып атабыз. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.